Чоң рахмат, урматтуу Исқайықбаевич, Наталья Владимировна. Мен кыскача эле мына атайын ар кайсы аймактардан, чет өлкөдөн чалып атышкандан улам бүгүн комитеттин жыйынына келип, ошо элдин пикирин айтайын деп чечтим да. Урматтуу Кубат Аличевич, азыр өзүңүз билесиз, биз бири-бирибизди сындап, ар кайсы иштерге бири-бирибизге жолтоо боло турган убакыт эмес. Биз ошондуктан парламент өкмөткө мүмкүн болушунча ошол илдет менен күрөшүүгө мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Бир дагы сын пикир айтып, жолтоо болуп, барганда комиссияларды түзүп, текшерип, жүдөткөн жокпуз. Анткени азыр ар бирибиз колубуздан келишинче жардам бере турган учур. Бирок өкмөт эмне кылып атат? Өкмөт дагы көп туура эмес иштерге жол берип атат. Арга жок азыр сын айтышка туура келип атат. Сын айтып койгон врачтарга куугунтук болуп атат. Мисалы, чет өлкөдө канча убакыттан бери жаткан мекендештерибизди алып келүүгө өкмөттүн кудурети жетпей атат. Ошол эле Оренбург башка Казакстан менен татыктуу сүйлөшө албай атат мисалы. Ушундай нерселерди сөзсүз түрдө эске алыш керек. Мына менин суроом саламаттык сактоо министрине. Өкмөттө мына брифингде расмий айтылды. Врачтарга жанагы сыйакы боюнча акча которулду деп. Бирок азыр врачтар ала элек да ошону. Мына ошто врачтар ошол дал ушул илдет менен күрөшүп аткан ошол обсервацияда жаткан врачтар өздөрү күндө банк карточкабызды карайбыз дейт, үмүт кылып. Бизге акча качан түшөт деп дейт. Жакшыраак жок дегенде тамак аш жейли, жок дегенде бир үйгө азык-түлүк кылалы деп дейт. Бирок ошол акча дагы жок дейт. Азыр айлык менен отурушат да. А врачтардын айлыгы канча экенин билесиз. Ошол акча качан түшөт? Качан алат врачтар колуна? Жанар Кубанычбекович, бүгүнкү күндө 43 организациядан 828 кишиге 6 миллион 600 миң сом акчаны которуп бердик. Мына бүгүн эртең баарын түгөтөбүз. Себеби жана Кубатбек Алич айткандай, кээ бир списоктордун эмелери так болбой, же болбосо жанагы лицевой счеттор көрсөтүлбөй, анан кийин кээ бир кишилерге списокко такыр иштебеген кишилерди киргизип коюп атат. Айтишник, отдел кадров, мындай дегенде ошон үчүн бизге кичине кыйынчылык болуп калды. Муну март айыныкынча, апрелде мындай мүмкүнчүлүктүк болбойт. Ушуну тездетиңиздер, анткени бул жанагы бүгүн эртең бүтөт барысы. Ошо илдет менен күрөшүп аткан, ошол жерде очогунда иштеп аткан врачтардын өзү менен биз күн сайын эле сүйлөшүп атабыз. Андай болушу мүмкүн. Ошого жардам бериңиз сиз. Анан министр катары өзүңүз дагы анча-мынча региондорду кыдырсаңыз болот эле. Ошол врачтар менен түзмө-түз сүйлөшүп, көрүшүп, алардын проблемасын угуп, анан сиз мына жаныңызда турган ГКМБдан, прокуратура алардан коркпоңуз. Сиз алардын врачтарды сиз коргошуңуз керек. Кечегиндей өзү бир 4 миң сом, 5 миң сомго иштеген врачтар маска сапатсыз деп койсо кечирим суратып атат. Ошондой нерсеге сиз жол бербешиңиз керек. Мен министр болгондо мисалы органдар менен сүйлөшөт элем. Ар бир врачты коргойт элем. Сиз ага жол бербешиңиз керек сиз дагы. Экинчиден мына областтык ооруканада Оштогу жанагы өздөрүнүн жатаканасы бар. Ушуну бир эске алып койсоңуз, ошол жерде квартплата төлөп жашашат врачтар. Азыр ошолорду дагы квартплатаңарды бергиле деп күн сайын мындай такалап атыптыр да. Ошону дагы эске алып, мындай кырдаалда ага жол бербеш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, азыр Абдувахап Мамадырасов суроо берди. Кубат Аличевич, мына депутаттардын дээрлик 80%-на жанагы Новосибирскте, отелдерде жаткан, Туркияда жаткан, Дубайда жаткан мекендештерибиз кайрылып ыйлап атышат да. Кары картаңы бар. Мен сиз деле аларды ойлойсуз, мен деле түшүнүп атам. Бирок эмнегедир өкмөт ушул маселеде бир аз мындай кайдыгер мамиле жасап аткандай сезилип атат да. Анткени ошол убакта учактары бар эле, аэропорттон уруксат берсеңер, азыр Кыргызстанда ишкерлер чыгып атпайбы? Керек болсо мен общежитиям ошолорго берейин жатаканамы деп. Ысык көлдө чыгып атат. Ошону азыр суроо болду, силер жооп, биз бунун үстүндө иштеп атабыз деп койдуңар да. Мына Тышкы иштер министрлиги. 11 апрелде учак жөнөтөбүз дедиңер, алар үмүт менен күтүп атышты, дагы болбой калды. Эми биз экономиканын өзөгүн ошол мигранттардан келген акча түзөт, турмушубузду ошолор оңдоп атат деп атабыз, бирок мындай ушундайга келгенде биз аларды таштап койгонубуз таптакыр туура болбой калат. Адамгерчиликке да жатпайт. Азыр алар кыргыз өкмөтү, ишенгени кыргыз өкмөтү. Башка эмне кылат? Ошон үчүн мүмкүн болушунча чукул арада сүйлөшүү жүргүзүп, ушул 20 апрелге чейин бир алып келүүнүн жолун карайлы. Мына эл деле акча чогултуп атат, башка кылып атат. Ошону бир эске алып койсоңуз, Кубат Аличевич, өзүңүз ушуну бир көзөмөлгө алып келүүнү бир карасаңыз. Макул. Рахмат. Акыркы маселе, менде бир суроо пайда болуп атат да, мына дүйнөдө нефть менен газдын баасы түштү, мунайдын баасы. Бүт дүйнөдө. Эмне үчүн Кыргызстанда газдын баасын кымбаттатуу чечимин кабыл алдыңар? Бүт дүйнөдө түшүп атса, бизде да арзандаш керек эле, тескерисинче. Азыр газдын баасы өстү го.
Жанарбек Кубанычевич, бул жерде азыркы бүгүнкү күндө бар келишимдин негизинде бул жака келип аткан газдын баасы доллар менен бекитилген экен. Анан ошо ай сайын ошо жана нормативдик документтер келишимге ылайык ай сайын курска жараша ошол тарифтин өлчөмү кайрадан эсептелип турат экен да. Бирок сиз туура айтып атасыз, бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө нефть менен газдын баалары түшүп атат. Ошондуктан азыр бул маселе дагы ЕАЭС алкагында коюлган. Ошо негизи эле газ жана нефттин эсеп кысаптарын националдык валюталарга өткөрүү боюнча, долларга байлабайчы. Рахмат. Сиз айтпайчы, мына Биргелешкен комитеттин чечиминде мына 3-чү пунктта абдан туура жазыпсыңар. Мына обеспечить максимальную прозрачность, отчетность депчи. Ушул азыр элдеги эң чоң маселе болуп атат да, ушуга бир катуураак милдеттендирсеңиз сиз. Анткени мына МВФтан 120 миллион доллар келип түштү, АБРден, ЭБРден сурап атабыз, башка каржы булактарынан элден канча акча чогулду. Бирок азыр карапайым элде ушул келип аткан акчалар туура иштетилет деп эгер сурамжылоо кылсак, 99% ишенбейт да эмнегедир. Анткени бул эгемендүүлүк алгандан бери ушул сырттан келген карыздар, акчалар туура иштетилбей, ушул акыбалга келдик. Ошон үчүн мына жума сайын, жуманын аягындагы брифинг учурунда Кубат Алиевич, тиешелүү органдар сырттан келген ушул акчалар кайда иштетилип атат? Элден чогулган акчалар кайда иштетилип атат? Мына жакында илдет менен күрөшүү үчүн 183 миллион бөлүк дедиңиз, ошол акчалар кайда иштетилип атат? Медицина тармагына канча кетти? Күч органдарына канча кетти? Формага канча кетти? Ушуну элге тынбай айтып туруш керек. Ошондо элдер бизден сырттан келген акчалар туура иштетилгенине ынанат. Болбосо бул акчалардын көбү желип кетет, уурдашат деген пикир абдан көп коомчулукта. Ошо эл чынында ишенбей атат. Рахмат. Ошону эске алсаңыз, рахмат. Рахмат Жаныш. Кийинки сөз Дастан Далбаевичте. Жооп берип коет. Экос. Кубатбек Алиевич, бул аягында бүт жыйынтыктап чечимге келгенде бербейсизби маалымат? Бул эң негизги азыркы Жанар Кубанычев көтөргөн маселе, эң негизги пункттардын бири. Ошону биз комитет даже башкача сунуш берет эле. Жуманын аягында эмес, онлайн түрүндө, күнүмдө сиздер жарыя кылышыңыздар керек. Ушул сайттан биз онлайн түрдө маалыматты беребиз деген ар бир жараныбыз билиш керек да. Биз ошон комитет ошондой сунуш берип жатат. Сиз айтпайсыз. Онлайн түрүндө. Ошону кабарлап коеюн дегем. Бүгүнкү күндө иштеп атат. Help COVID KG деген сайтка кирсеңиздер, ошол жерде жайгаштырылган онлайн режимде кимден канча келип атат, каяка иштелип атканы боюнча иштеп чыгып 2 күн болду коюшту. Биздин айтыштар иштеп чыгып, азыр ошол сайтта элден чогулган 2 шот бар. Бири Минсоцтрудан шотунда 7 миллиондон ашык акча, 123 миллиондон ашык акча бул Минздравдын алдында ачылган шотто. Андан сырткары мындай материалдык түрдө келген жардамдар каяка кетип атат, алардын бүт бардыгын данныйларын бердик. Азыр сиз айткан сунуш боюнча, Жанар Кубанычевич, биз жанагы мамлекеттик деңгээлде дүйнөлүк каржы институттарынан келгендерин дагы ошол жака жайгаштырабыз. Ошо менен сиз айткандай ошол онлайн режимде болот ушунун бардыгы.